Уланбек Турдалиев жогорку билимдүү 2006-жылы Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясы факультетин бүтүргөн. 2000-2001 жылдары Ош шаарындагы Шевченко атындагы орто мектепте англис тили мугалими катары эмгек жолун баштаган. 2003-2004 жылдары Ош Жаңырыгы облустук гезитинде журналист болуп иштеген. 2004-2010 жылдары банк тармагындагы кредит бөлүмүндө адис бөлүм башчы болуп эмгек жолун уланткан. 2010 жылдан баштап жеке ишкер, үй бүлөлүү, 3 кыз, 1 уулдун атасы. Элибизде эшегине жараша тушагы, элине жараша башчысы деп коет. Акыркы кездерде саясий элитабыздын аброю болуп көрбөгөндөй төмөндөп кетти. Парламент чимкирик деп аталат. Аткаруу бийлиги, сот системасы жана башка мамлекеттик органдар болуп көрбөгөндөй элдин ишениминен ажырап калды. Бизди кошуна мамлекеттер да теңсинбей калды. А бирок мына ошол саясий элитаны биз эл өзүбүз шайладык да. Биз шайлаган өкүлдөр ушул өкмөттү түздү да. Демократия бул эл бийлиги. Элдин бир гана куралы бар. Добуш аркылуу өз өкүлдөрүн өлкөнү башкарууга шайлап алышат. Акыркы 30 жылда дегеле эгемендүүлүк алгандан берки жылдарда бизде шайлоолор кандай өттү? Өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү кантип шайлап алдык? Тууганчылык, жердешим, уруулашым, чайын ичип, тайын жеп, акчасын алып шайлап аттык. Мына жакында өтүүчү Токмок, Ош, Каракол шаарларына жергиликтүү кеңештерди шайлоолордагы кандай өтүшү баарыбызга маалым болуп калды. Бир айдын ичинде Ошто 40 000 адамды жашоочу кылып катташтыр. Караколдо 1000ге жакын, Токмокто 4 000 адамды катташтыр. Мен ошол адамдарды жарандарыбызды айдап алып барып каттаган саясатчы сүрөйлөргө партиялар жөнүндө ойлогум келбейт. Андай саясий шуулундар дайыма болгон, мындан ары да болот. Мен ойлонткону мына ошол айдалып барып акчага азгырылып добушун саткан мекендештерибиз, биздин жарандар, алардын аң сезими, биз ушинтип бакубат мамлекет курабызбы? Биз ушинтип демократиялуу, укуктук өлкө түптөйбүзбү? Биздин дымагыбыз ушулбу? Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калп. Эгерде өлкөдө коррупция күчөп атса, анда ар бирибиз күнөөлүүбүз. Эгерде өлкөдө адилетсиздик өкүм сүрсө, анда баарыбыз күнөөлүүбүз. Өлкөдө кылмыштуулук күчөсө, ар бирибиз күнөөлүүбүз. Унчукпай, акчасын алып, макул болуп, керек болсо жардамдашып жатпайбызбы? Мамлекеттин өсүп өнүгүүсү, ар кандай реформанын ишке ашышы коомдун саясий аң сезимине, саясий түшүнүгүнө, маданиятына жараша ишке ашат. Мен баарыңыздарды, урматтуу мекендештер, саясий жоопкерчиликке,
ой кыялыбызды, пейилибизди, ниетибизди түздөөгө, ниетибизде, аң сезимибизде революция жасоого чакырам. Эгерде мунун баары табигый убакыттын өтүшү менен, эволюциялык жол менен калыбына кирет десек, анда биз мамлекетти жоготуп алабыз. Урматтуу партиялаштар, атамекенчилер, коомдун аң сезимин жаңылоо, жаңы туура саясий багыт көрсөтүү, бул биздин тарыхый бүгүнкү миссиябыз деп айткым келет. Биз элибизге өлкөнүн чыныгы атуулуу болууну көрсөтүшүбүз керек. Биз үлгү болушубуз керек. Анткени бүгүн Кыргызстанда бизден башка тажрыйбалуу, бизден башка бирдиктүү бир да саясий күч калбады. Урматтуу партиялаштар, атамекен бул сен жана мен, унутпайлы. Рахмат. Урматтуу мекендештерим, буга чейин ар кандай аянчыларды айтып келгем, дагы бир жолу баса белгилейм. Өлкөнүбүз үчүн жаранды коом ачык, массалуу маалымат каражаттары эркин, парламент күчтүү болушу абзел. Бул демократиялык коомдогу негизги баалуулуктар. Аны менен катар партиялык системаны өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Партиялык система партияларды ирилештирет, регионализмди жоготот, программаларды, идеяларды бириктирет. Партиялардын социалдык базасы кеңейтет, ар кайсы кесиптеги коомдун ар кандай катмарындагы адамдардын биригүүсүн шарттайт. Парламенттик сапаттуу курамына партиялар жоопкер. Ал партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Бул маселени бир гана лидер чечпей, партиялык демократия болушу абзел. Партиянын жетекчи гана депутаттык мандаттардын тагын чечкен партиялык вождизм болбош керек. Партиялардагы ички демократияны орнотууга катуу көңүл буруу зарыл. Урматтуу мекендештерим, жогоруда айткандай, биз мыйзам базасы, шаан эрежелери күн мурун танытылсын деген сөзүбүзгө турдук. Укуктуу база түзүлдү. Биз айткан уадабызды аткардык. Азыркы учурда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюла элек. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим, айрым депутаттар мага түз да маалымат каражаты аркылуу да кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп, мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма шайлоого катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ирлештирүү биздин ирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана
жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Мен бардык партияларга карата бирдей, менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге мен